Assalamu alaikum, Qirg'iz Usta YouTube kanalının jamaаты. Мынакей, сиздер Бишкекте жанагы ак өрүктү, базардагы өрүктөрдү 130 сомдон алып жеп атпайсыздарбы? Ошол кантип терилип, кантип Бишкекке жиберилет? Ошонун процессин полный сиздерге чагылдырып берейин. Таза эко-продукт, дары-пары кошулбайт, чисто Баткенден мынакей терилип атат азыр. Бул жерде кантип теребиз? Кана. Ассаламу алейкум. Проблема жок, ушундай эле. Мынакей өрүктү көрдүңүздөр да, бактын үстүндө вообще сонун. Мынакей. Бир-бирден жулас экен, Бул эмне, муну эмне ичиңизде, бул эмне үчүн? Оңойбу ушинтерген? Оңой. Вообще мощно. Кана ичини көрөйүнчү, бул кантип салынат? Мынакей. Ичине ушунуп салынат экен. Кандай бул тергенде кандай кыйынчылыктар бар, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Кыйынчылык деле жок. Просто этияттык менен териш керек. Этияттык менен? Мынакей. Азыр бирөөнү мен да терейинчи. Так. Мынакей азыр мынандайды алдым. Так, көрүнөт экен камерага. Бир аз начарыраак экен. Ушундайды алып албайбы? Азыр канча сомдон болуп атат? 30 сом. 30 сом, килограмм 30 сомдон, Канча уже алып барып тапшырдыңызбы? Алып барып тапшырдым. Жакшы. Бул жерде канча багыңыз бар? Общий количество. Бир эле ушул. Канча штук өрүк түп? 70 түп. 70 түп ак өрүк бар, Берекесин берсин. Мынакей ушинтип ак өрүктү теришет. Дальше ушинтип терет, анан бул жакта мынтип салышат. Азыр салган процессти көрсөтүп берейин сиздерге. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мынакей биздин бардын атабыз. Не кылып атасыз сиз? Балдар терип келишет, акырындап бири-бириге урумдук кылбай, аны жаманын алып, жакшысыны ушул Бишкекке айдайбыз деп көрүп атабыз. Мына жаманы бул жака отдельно сорттолот экен. Мындай ушундай жанагындай удар жегендери, бүдүр болуп калган ушундай отдельно жакшылары сиздерге барат экен. Мынакей азыр тергенини алып келип төгүп жатат бул жака. Ой. Муну акырын төкпөсө, бири-бириге урумдуу болсо, жеткиче карарып кетет. Ошого моундай караларын алып коебуз. Мынакей. Бузат. Ал витти бузат экен. Мынакей. Суткада жетет, канча суткада жетет. Баргынча бири-бириге урумдуу болбосун деп, жакшыналарын теребиз. Мынакей. Салабыз. Акырындап салабыз муну да. Катуу салсаң, бири-бириге тереси эметкенден кийин каяк жесе, бул карарып башталат. Кыйын өрүк. Абайлабасаң муну болбойт. Жумушу бир аз оорураак. Мынакей уже 1, 2, 3, 4, 5 ящик салып коюптар. Акчасы быйыл арзаныраак болду. Былтыры жакшы болду эле 200 сомдон. Быйыл эми тартпай атабы, эмне болуп атат? Билбейсиз энди алуучулар ошол 30 сом деп баа койду. Жоктон көрө жогору дегендей берип атабыз. Рахмат. Башында калып кетсе муну бул ак өрүк деп коет. Бул ак өрүктү дамдаганга болбойт. Дарылаганга болбойт. Дарылаганга болбойт. Только сразу майда, июнда бышат, сразу жеш керек. Жеш керек. Анан варенье компотко болот. Ошолорго бул өтө жакшы. Мынакей ушинтип бул селитра салынбайт. Чистый эко-продукт, таза продукт. Но ушинтип салынат. И дальше муну алып барып тапшырабыз. Ал тапшырганда дальше көрсөтөбүз кантип тапшырылат. Бул жакта дагы бирөө бакка илинип алыптыр. Үстүгө чыгып терип атат. Мынакей үстүндө дагы бирөө бар экен. Ассаламу алейкум. Интервью бергенге, интервью алсак болобу сизден? Жок, болбойбу? Бул жак бош эмеспиз дейт, но бирок
көрдүңүздөр да баштыгыны канчаны уже терип койгон. Байлыктын баары ошо неменин ичинде. Туугандар, дальше алып барып кантип тапшырабыз, ошону процессти дальше көрсөтүп беребиз. Анан сиздерге кантип барат, Таксыр, кандай болуп атат жумуш? Эми интервью бересизби? Мынакей өрүк алам десеңиздер, комментарийга калтырыңыздар. Бул жактан свежий өрүк терип жиберет. Сиздерге ал жакта 130 сомдон алсаңыздар, бу жактан 30 сомдон 50 сомдон деп коелду. 50 сомдон жиберишет Баткенден. Комментарийга жазып коюңуздар. Жазып коюң. Бул өрүктү кара, мынакей. Бул багбан Эрнис деп коет. Кандай болуп атат, оңой элеби? Жакшы, Аллага шүгүр, баардыгы жакшы. Кудайга шүгүр. Берген алып атабыз. Жакшы. Сени жакшы интервью берет да ошо кайра келдим. Иш канчадан канчага чейин? Иш 10дон саат 8ге чейин. 10дон кечки 8ге чейинби? Сен бүгүн 11де турдуң го? Бүгүн 11де болуп калды, эми калган учурда 10до болуп атат. Канча выходной? Выходной жок. Без выходной иштейсиңби? Подсобый рабочийби? Универсал. Только тересиң. Только терес. Ташы десе ташыйсың. Жакшы. Мынакей териш оңой экен, Неге сен только мындай чоң алып келип атасың, майдаларын ыргытып жиберип атасыңбы? Ыргытпа, майдаларын да алып келе. Ошол өрүк мына баланыкы да, кыскасы. Бул багбаны, кичинекей багбандыкы. Шашылык жыттанып атат да уже элечи. Шашылык алып береби? 3 жылдык тажрыйбасы бар. 3 жылдык тажрыйбасы бар. Немеден кийин эле? Рай миллиондон кийин эле ушул да? Атасы үйрөтүп таксиге чыгып кеткен. Мынакей. Ай. Күн ысык. 35 градус. Ушундай күн ысыкта. Мына ушинтип өрүк теребиз, туугандар. Мынакей. Только суу өтөт да, мынакей суу. Легенда. Достор, эгер ушул видеону көрүп атсаңыздар, лайк басып коюңуздар. Обязательно каналыма подписка кылып коюңуздар. Азыр бул жакта эми эле журналистти баштаган Алымбек азыр биздин жаш фермерге суроо берет. Ошого сурооңузду узатыңыз. Бул жак карасаңыз. Мырза, быйыл не эктиңиз? Өзүм дыйган чарбасында кичине эксперимент кылыш үчүн кичине дарбыз эгип көрдүк, анан жактадан кичине пияздар бар еще, экспериментке кош делерге кичине пияз эгип канча соток гектар? Эми кичине дегенде 2 гектар. 2 гектар. Эксперименттет. Неме? Агай деген мугалим кайсы жактан эле? Ким? Гапыр агай, Ошонун немеси эмессизби? Билбейм. Жердеши. Айта албайм.
Баткенден болот ошол да Капыр агай. Мынакей бул багбан Баткенден болот. Карабак айылынан 2 гектар пияз эгип туруп ушул өзү. Жашы быйыл эле бүтүрүүчү болду 11. Мынакей 11 класс. 18ге толо элек 17 жашта. Мына азыр 2 гектар пиязны көрсөтөбүз. Мынакей тала. Мынакей. Мына 2 гектар пияз ушунуку. Өзү карайт. Молодец. Журналист мыкты алып барсаңыз болот экен. Дальше YouTube блогер болсаңыз болот. Так что не сдавайтесь. Сизге ийгилик. Ассаламу алейкум. Неме сизде айылдын эң активный багбаны дейт. Ошол чынбы? Ооба чын. Эмне эктиңиз сиз? Дарбыз. Дарбызбы? Ооба. Unda men so'rovni berayin. Сууду сиз бериңиз анда. Айта бериңиз. Emas. Ya, bular o fermer bular. Фермер. Өрүктүн пайдасы жөнүндө бир аз маалымат берип кетели. Адилбек эксперт. Мына өрүктүн кандай пайдалары бар? Өрүктүн пайдаларына келсек, өрүктү негизинен Курамында эмнелер бар, кандай состав, ошолор жөнүндө пайдалары адамга. өрүктүн курамында йод бар. Йод аз адамдар өрүктү көбүрөөк ичсеңиздер, йодуңуздар жаш болуп, иммунитетиңиздер чың болот. Иммунитет чың. Ооба. Ошо Япониядагы элдер эмне деп айтат? Япониядагылар билбейм эмне деп айтат. Япон тилин билбейт экен. Япон тилин билбейт экен ошондой. Бирок Япониядагы окумуштуулар ушул Баткендин өрүгүнүн немесини, компотуну көпчүлүк дарыларга, көпчүлүк ооруларга ушуну неме кылат. Пайдасы көп деп Пайдасы көп деп айткан. Бул өрүктүн пайдасы чексиз апай. Мынакей. Туугандар, өрүктү жыйнап болдук. Биз азыр машина менен ала турган, өрүктү ала турган жерге алып келдик. Мынакей 50 ящик. Бүгүнкү күнгө 50 ящик чогуттурбуз. Санайлы 1 2 3 4 5, 5тен 10, 20, 30, 40, 50 ящик бар. Эми азыр алуучу спринтер келеткен, ошого тапшырабыз. Канча сом болду, анан айтып берем, Күтө анда. Туугандар, мен канча сомго өткөрөм, ошону тартайын деген элем, канча сом болот деген, бирок негедир биздин спринтер кечигип жатат. Ошого видео ушу менен аяктайт окшойт. Эгер сизге видео жаккан болсо лайк басып коюңуз, каналыма поддержка кылып, подписаться басыңыз. Жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум.